Бул сарайда мындан 18 жыл мурун эки баш бээ менен фермерлик жолу башталган. Азыр жылкылардын саны 16га жетти. Араван районунун тургуну Залкарбек Кожобеков кыргыздын асыл тукум жылкыларын көбөйтүү менен алектенет. Ал кыргыз жылкылары менен Европадан келген таза кандуу жылкыларды селекция жолу менен көбөйтүп келүүдө. Анан эми бул жылкы жакшы нерсе, кыргызда адам канат деп коет. Биз эми селекция менен элтабыз. Айтып өтпөдүмбү? Кыргыз жылкысына Россия жылкыларын коштук. Азыр эми кыргыз жылкысына Европадан келген жылкыларды кошуп жыйынтыктарын көрсөтөм. Кыргыз жылкысы менен Россия жылкысын аралаштырганда кулундары 100 миң 150 миң сомго чейин сатылды. Долларга алганда 1,5 миң доллардын тегерегинде. Европа аттарынан таза кандуу аттарды кошкондо сразу 2 эсе 300 миң сом, 3 миң долларга чейин сатылды да. Мен өзүм башыман өттү. Көкбөрүчүлөргө берип турасыздар. Көкбөрүчүлөр сурат. Бул атты биздин жогорку айылда Кермет айыл өкмөтүнөн Гүлбардан Шерал деген досум бар. Биз кичине өзүнчө чоңойбуз. Ошо Шералды тарбиялап, Шералды досум таптап чапты. Мен анча-мынча эле айтып өтпөдүмбү? Балдарга көмөк көрсөтөм. Балдарды жетелеп чыгарып коем. Бирок өмүрүмдө биринчи жолу быйыл сурат менен мара кылдым. Байгеге биринчи жолу таштадым. Бир таштаган эмесмин, кызыккан эмесмин, Алланын буйругу экен. Насып кылып калды. Фермер жылкыларга өзү кам көрөт. Айтымында жылкыларга кадимки эле тоюттар менен кошо керектүү витаминдерди берип турат. Витаминдер жылкынын тез өсүп жетилишине жардамын берет. Башкысы асыл тукум мал жандык жылкыларды көбөйтүүдө туура кам көрүү маанилүү экендигин кошумчалады. Магазинге киргенде жерде ар түрдүү витаминдер турат. Витаминдерди аттарга көбүрөөк беребиз, өзүбүзгө караганда көп көңүл бурабыз. Вакцинацияларды 2 жылдан бери балык май берип турабыз. Балык май аябай жакшы экен, өскөнгө чоң жардам берет экен. Витаминдин айтып атпаймынбы, түрүн жейт. Өзүбүз жебеген витаминдерди жейт, жумуртка жейт, сабыз жейт. Европадан келген мегабаза деген витаминдер бар. Тайларды өстүргөнгө. Мына Европанын аттарын көрүп атпайбызбы? Биздин кыргыз жылкылар 1,60-1,65 болсо, могу ат Ошто Бабур деген укам аты селекция кылайлы деп алып келдик буну. Бул 1,80ге жакын да. Булар себеби чоң болгон, витаминдер жакшы экен, анан кан таза болгон ушундай берет, түшүм берет экен, салым берет экен. Ошон үчүн биз дагы азыр тайларга ошо витаминдерди берип атабыз. Бул таза кандуу жылкыларды коңшу өлкөлөрдө болгон көкбөрү оюндарына дагы алып барышкан. Кыргызстандын өзүнөн эле көкбөрү ойноп жүргөндөр дагы бул жылкыларга кызыгып, атайын сатып алышат. Фермерде ар бир жылкынын өздүгүн тастыктаган документтери бар. Полшанык 616 деген код. Биздин Кыргызстан 996 менен башталат. Азыр биздин арашан койлор да ушундай. Азыр эми өзүбүздөн чыккан тайларды ошол жерде өзүбүздүн айылдаштар алып атат. Европадан келген аттарга биздин коңшу өлкөнүн Тажикстан, Өзбекстан кызыккандар көп. Анан Өзбекстандын Жизак зонасында замында аябай чоң 3-4 жылдан бери чоң улак болуп атат. Ошоктан достор тапканбыз. Ошол досторубуз дайым сурайт. Анан эми бизди өзүбүз атка кызыккан үчүн пока бул сатпайт деп мындай өтө катуу кызыгып сурай албай ушуну сатпаң деп айрыкча көк атты баягы Нойнуспорода Өзбекстандан Нойнуспородан Геркулес деп чыгып, будан 7-8 жыл мурда 500 миң долларга бербей койгон аттын породасы да. Ошон үчүн бул атка сал башкачараак болот. Булар деле жакшы сласкалар. Фермер асыл тукум жылкыларды көбөйтүү менен катар арашан койлорун дагы кармайт. 2020-жылы Чүй жана Талас облусунан арашан койлорун алып келип, селекция жолу менен көбөйткөн. Эт, май багытындагы арашан койлор баасы арзан эмес. Маселен, козу малында 5 миң АКШ долларга бааланат. Бул кочкор былтыр международный выставкада Бишкекте 3-чү местени алган. 202 кг менен. Биринчи местени 208 кг менен Талисман деген кочкор алды. Бул кочкорубуз бизге чейин Жаманкул ака мезгилинде 3-чү местени алган международный выставкада. Козулары козусун көрсөтүп койсоңор, 8 айлык болуп калды болуш керек, могу ушул козусу. Наркы Сапат деген кочкордун баласы көлдөн келген. Бул ушуну биз кочкорду сатып алганга чейин алдык элек. Насып экен, буйрук экен, кочкорду алып калдык. Бул кочкордун
Алдыңғы қозылары ургачы қозысы 15 мың долларға сатылды. Қозы қочқары 10 мың долларға сатылды. Средний баяғы ургачы қозылары былтырқы 5 мың доллардан сатылған. Біздің Баткен обласының координаторы Кәрім Ажы деп бар. Ошо Кәрім Ажы алғанын ургачы қозыларын барына. Аз бұлардың қозыларында көрсөз жайытта жүрөт. Ет май бағытында Арашан Парадас деп Кыргызстанда патент алганына 6 жыл болду. Буюрса аябай талап күчтүү. Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан алып атат. Кожобеков фермерлик ийгилигин башкаларга дагы улашып, кызыккандарга кеп кеңешин берип турат. Ал муну менен бирге 10дон ашык адамды туруктуу жумуш менен камсыздаган. Айымкан Исралы кызы Ибрахим Төлөбаев, УТРК Ош.